Каратедо жапончо куралсыз кол деген түшүнүктү туюндуруп, куралсыз коргонуу же кол бут менен каршылашуунун денесине сокку берүүгө негизделген спорттун өзгөчө түрү. Учурда өспүрүмдөр арасында популярдуу. 11 жаштагы Шамин каратеге кызыгып машыгып жүргөнүнө 5 жылга жакын убакыт болгон. Азыр алыскы жана жакынкы мелдештерге катышып, байгелерге ээ боло баштады. Мен деген бая күнү Кара-Балтадан 1-чи орунду алдым. Бишкектен 2-чи орунду алдым. Караколдон 3-чү орунду алдым. Нарындын болсо катадан чемпионумун. Ал эми Нурдан бизге бул спорттун түрүндө кийилүүчү формалардан, тагынган түркүн түстүү курлардын маанисин чечмелейт. Каратеге 3 жылдан бери катышып жүрөм. Каратеде поястар бар өзгөчө. Бирөөсү ак, бирөөсү сары. Эң биринчи киргенде эле сага акты берет. 1 жылдан кийин сарыны, андан кийин кызылды, жашылды, көктү, темно-синийди, анан коричневыйды. Сенин куруң эмнени түшүндүрөт? Чоң квалификация. Ал эми Залкардын каратеге келгенине 4 гана ай болду. Катарлаштарынан калышпай машыгып, бүгүн мелдеште ийгилик жаратты. Мен каратедого кружогуна 4 ай катышам. Мен ордун алдым, бир комитеден 2-чи ордун, катадан 1-чи ордун. Түзүлгөнүнө аз гана убакыт болгон Нарын облустук каратедо федерациясынын ийгиликтери мактанаарлык. Эл аралык республикалык мелдештерде балдар орундарды камсыздашууда. Карате спорту бул карате спорттагы эмес, бул боевой искусство деп коет. Бул кармаш өнөрү, бул искусство. Бул балдарды физикалык жактан гана тарбиялабастан анын ички сезимин тарбиялайт. Балдарды улууга урматтоо, кичиге ыңзаттоо деген сыяктуу кыргыздын бир улуттук када салтыбыз, балдарды кантип тарбиялоо деген ошонун баары бүт ушу каратеде камтылган да. Нарын областынын балдардын ийгиликтери аябай жакшы. Буга чейин көп областтыктарда алчу эмес, азыр областтык, республикалык, эл аралык мелдештерде уже байгелүү орундарды алып атабыз уже. Ал эми ушуну менен экинчи ирет Нарын шаарында уюштурулган ачык биринчиликке өлкө аймагынан 250 өспүрүм күч сынашты. Анын арасынан 75-и Нарын облусунан. Мелдеште согушу ыкмаларынын негизинде бөлүнгөн байгелүү орундарга ээ болгондорго сыйлыктар тапшырылды. Лариса Калдыбаева, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.